Бизди эмне сындырат мекендешим, билесизби? Бул жаныбызда кече дос болуп жүрдү, анан бүгүн алдыбыздан душман болуп чыкты да. Бул нерсе адамды катуу сындырат. Анан сен дагы ага каратып против жооп беришти баштаган учуруңда ал айтышты баштайт. Сен өзгөрүштү баштадың, сен өзгөрүп калдың чота дейт да. Ошондо айткым келет да, кой, кече эле мындай элең, бүгүн мындай кылып атасың, эки жүздүү болбо. Сен наоборот менин алдымда туруп мени коргошуң керек эле, колдошуң керек эле. Тескерисинче сен кордоп атпайсыңбы дегим келет да. Айтайын дегеним сак бол. Өзүңдө сак бол, кошунаңды уур тутпа. Эч качан эркек кишиге аялы менен кандай мамиле кылышын үйрөтпө. Ал өтө жакшы билет кандай мамиле кылыш керек экендигин. Болгону сиз сүйкүмдүү аял эмессиз да. Же сүйкүмдүү боло албай атасыз. Аялдарда эмне үчүн бели көп ооруйт билесизби? Эркектерде могу жагы бошошуп, меники да ушул жагы көп ооруйт. Бул неден билесизби? Жоопкерчилик көптүгүдөн. Иште, тиште, башка маселелерде өтө көп жоопкерчилик желкеге асылат. Эркек кишинин көп учурда бул жагы ооруйт. Аял кишинин эмне үчүн бели көп ооруйт десеңиз, бүгүнкү күндө кээ бир эркектердин желкеси оорубайт. Эмне үчүн? Себеби анын аялынын бели ооруйт да. Бул не деген тыянак чыгарабыз? Эркек жоопкерчиликти аялына өткөрүп берип койгон да. Аял табат нанды, аял табат ишти, аял табат бизнести. Бул даярга аяр, кичине арашаң козу багымыш болуп үйдө жата берет да. Айтайын дегеним, эркек киши эркек бол. Белиң дагы, желкең дагы, керек болсо башың да бутуңа чейин оорусун, бирок аялыңды көчөгө кое бербе. Биз тутканы кармаган учурда, ушинтип кармап ичебиз да. Сен туура эмес жерден кетип атасың, туура эмес жерден кармап атасың. Аялга мамиле, мындай бир садака маселе бергениңде дагы ушу туура точно жардамга муктаж адамды тапсаң, ошондо баягы жардамың кабыл болот да. Ошол сыяктуу эле аял маселесинде дагы кылган өмүрлүк жолдошуга мамиле туура болуш керек. Обратно бул жагына чай куйбайбыз биз. Чынбы? Сенин ишиң пишкан. 1 жылдан кийин дагы ушул жашоодо болосуң, 10 жылдан кийин дагы ушул жашооңдо болосуң десем ишенесиңби? Эгерде сен эчтеке кылбасаң, конечно, ушул жашооңдо болосуң. Бирок 3 нерсе бар. 3 нерсени кылсаң, көп нерсең өзгөрөт. Биринчиден, эч качан максаттарыңды, үмүттөрүңдү башка бирөөлөргө айтпа. Билесиңби? Айткан нерселериң окшобой калат. Бирөөгө айтасың, бирдеке деп айтасың, ошол нерсең окшобой калат көп учурда. Адамдарга эчтекени айтпа, айтыштын кереги жок. Сага кызыктуу эмес сенин жашооң, личный жашооң. Сенин результатың аларды кызгандырып койсун, мындайча айтканда. Сенин результатты көрсөт, сөздү азайт. Сөздө баатыр болбо, кур чечен болбо, комментарийде жекчан болбо, вандам болбо. Жашоодо көрсөтүп кой өзүңдү. Окей? Ал эми биринчиден эч кимге айтпаш болсо, экинчиден ишен. Сен виллада жашашты, гелик миништи, 5 жети минишиңе ишенбесең, сага Кудай кантип берсин ал нерсеге? Сен даяр эмессиң. Сен качан өзүң ишенип ошол нерсеге даяр экениңди Кудайга көрсөткөнүңдө ошол нерсени берет сага. Мен жашашым мүмкүн эмес, миллион сом турат, бул миллиард доллар турат, мындай деп атасың. Сага каяктан келсин? Сен өзүң даяр эмессиң го, сен өзүң тыялаң ошол нерсеге даяр эмес. Каяктан келсин? Ал эми үчүнчүдөн ишеним маселеси көп маселелерге жазышың керек. Заметки болобу телефондон ар бир нерсеге жазып жүрүшүң керек да. Оюңду, кыялдарыңды, мечталарыңды, Өтө адам унутчак. Тез бирдекени эскертип турбаса унутуп калат. Ар дайым өзүң эске салып тур. Көп нерсени ниетиңе жетесиң. Аракет кыл. Кудай ачкан эшикти эч бир пендеси жаба албайт. Эртең менен ойгонгон учурда 3 нерсени кылыңыз. Биринчиден, телефонду караба, табиятты кара. Табиятты кара чындыгында. Терезени ач, эки жакты шамалдат, таза абадан кайф, рахат ал. Каяктагы бир телефондогу мусорлардан эмес, мээңди мусорго толтурба да. Андан кийин сөз түрдө эртең менен же басып кел, же чуркап кел. Мага рахмат айтасың чында, өкүнбөйсүң. Же басып кел, же чуркап кел. Ал эми үчүнчү кыла турган ишиң эртең менен могу телефонуңда болгон бир музыканы, жетадан түшүнбөгөн бирдекелерди көрбөй, өзүңө полезный, мотивация бере турган, дух бере турган, акылыңа акыл бере турган бир нерсе көр. Мисалы, жолдо кетип атасыңбы, унада кетип атасыңбы, автобуста кетип атасыңбы, кулагың көп нерсени берип коет сага. Наушникте ардекелерди угуп бассаң, пайдалуу нерселерди угуп кет, Чындап билимдүү болуп калганыңды өзүң билип каласың. Азыр көп подкасттар чыгып атат пайдалуу, аудио книгалар чыгып атат, ошолорду угуп кет. Чындап көп нерсең өзгөрүп калат өзүң билбеген абалда. Ал эми үчүнчүдөн, төртүнчүдөн сол бут менен кирип, оң бут менен чык дааратканага.
көп маани бербейт. Ал эми үйгө оң бут менен кирип, сол бут менен чык. Көпчүлүгү кылбай аткан бүгүнкү учурдагы жеңил көрүнгөн бирок өтө маанилүү маселелердин бирөөсү бул ушул. Анан тамак кылган учурда кечкиге жете турган эле кыл. Эртең менен башка тамак кылып жей бересиң. Анан эртең мененки алып коем, кечки алып коем деп толтура тамак кылып алып, өзүңө дагы башкага дагы зыян кыласың. Пайдалуусу азгана сазганасы, даамдуусу дагы азганасы сазганасы мекендешим. Бул жөнөкөй 5 эреже, бирок сага өтө көп пайда берет. 30 жаштагы кыздарга эскертүү эч нерсеге кеч эмес. Эч нерсеге кеч эмес. Жараткандан чындап сурап, чындап аракет кылсаңар, эр дагы табылат, жумуш дагы табылат, бардыгы болот. Бүгүн чындап, карды 25-30дан өткөндөн кийин болду, эми ооруларды сезип калдык, жашы өтө өзүн чал жасап алгандар бар. Өзүгөз диагноз кылып алган, больницага жетип бара элек, менин муну жерим ооруп атат, муну жерим вайымакаш. Воздух, иллюзиянын ичиге кирип жашап алган. Андай эмессиң, сен күчтүүсүң, сен эркексиң, же сен кызсың. О жашың өттү деген сен өлдүң деген эмес, сен көп нерсе колуңдан келет. Илимге дагы, окууга дагы, китепке дагы, физический жактан дагы эч бир нерсеге кеч эмес. Аракет кылсаң көп нерсеге жетесиң. Өзүң жашыңдагыларды не ийгиликке жеткен деп кааласаң ChatGPT'ден сура, кааласаң Google Шейхтен сура, толтура адамдарды айтып берет мисалы. Айтайын дегеним, баягы кылам дегенге жол, кылбайм дегенге шылтоо ар дайым даяр. Ар кайсы жашта даяр. Турмушка чыгам деп айтпа. Берекелүү, колу ачык, ыймандуу адамга өмүрлүк жолдош болом деп айт. Бүгүн кыздарыбыздын, кээ бир кыздарыбыздын ою эптеп-септеп бирге тийип алсам деген ойдогу кыздарыбыз жок эмес. Да, сен жашооңдо кээ бир ката кемчиликтер болгон болушу мүмкүн, кээде өзүңдө коркуу дагы болушу мүмкүн, кээ бир кыздарыбызда жашоо болуп, кээ бир балдар алдап кеткенине байланыштуу кыз эмес болушу мүмкүн. Ошо кыз эмес кыздар да коркуп кетет да көп учурда. Мен кандай болот жашоом, кандай болот, эптеп бирге тийип алайын деген темалар ошолордо болот. Айтайын дегеним, бардыгы жазылуу. Мындан кийинкиси дагы жазылуу. Эч кыжалат болбо, сарсанаа болбо, коркууга берилбе. Позитив пикирлегенди билиш керек да адам. Бир косяк болду, ката кетирилди. Эми ошону подумать этип ойлонуп стресс болсоң, аны чече албайсың. Чечим сыгылып ойлонуп отурду эмес, барып чечүүдө да. Чече албасаң, все, унут. Өзүңдү кыйнабаа, касал болбо, сахар болгонуң калат, давлениең ашканы калат, болду. Айтайын дегеним, кыздарым, эч бир нерсеге кеч эмес. Кечиримдүү болуш керек, дагы жолду улдаш керек. Анан эптеп-септеп берге тийиш эмес, өзүңүзгө туура келген ыймандуу ата теги бар, туура адамга турмушка чыгыш керек да. Сөздөн көп нерсеге байланыштуу. Эптеп берге тийип алайын десеңиз, эптеме бир эркек келет, өмүр бою кыйнайт да. Андан көрө турмуш курбай эле өлүп кетпекпин өзүм эле, жаке деп ойлонуп каласыз да. Ошондуктан ойлонуң маселе. Сүйгөнү таштап кетип кечире албаган кыздарга өтө каттуу эскертүү. Мисал үчүн мынау сиз кечире албаган адамды Хамзаны көрсөтсөң, Хамза мисал үчүн мен кечире албаган адам ушул. Мен муну кечирбегеним менен бул жашай берет да. Бул саякат кыла берет, бул тузлуу тамак жей берет, көк чайын иче берет, кааласа каалаган жерине барат, саякат кылат, велосипед тебет. Бул жаш бала каалаган нерсесин кыла берет. Мен кечирбесем дагы аны. Бул менин жашоомо түкүрүп болгон да, мындайча айтканда. Абсолютно менин бир тыйын иши жок. Неге? Бул мени ойлонбойт, бул мени кечирбейби деп. Бул өзүнүн жашоосун кыла берет да, мындайча айтканда. Ууну, сахарды, захымды, ачууну, туздууну мен жеп атам бу жерде. Кечирбегендигим үчүн. Айтайын дегеним, кечириш ага эмес, сизге керек. Сиз кечиришиңиз керек мекендешим. Каждый чайды кенен жейин десеңиз, бисмилла деп. Каждый тамакты маза кылып жейин десеңиз, уктаганда кенен уктайын десеңиз, сиз кечиришиңиз керек. Кечириш сизге керек мекендешим. Кенен жашашыңыз үчүн, чоң үйдү ичинде кысылып өлүп алайын деп эмес, жыргап жашаш үчүн кечириш сизге керек. Просто так көздү жумуш керек. Унутуш керек. Сиз аны ойлогон сайын аброт кылып же чече албайсыз. Болгону унутуш керек, жашаш керек жыргап. Айтайын дегеним, кечириш ага эмес, сизге керек. Ал сиз кечирбеген адам сиздин жашооңузга түкүрүп болгон. Абсолютно иши жок сиз менен. Болгону кечириш сизге керек мекендешим. Кечириңиз, Аллах сизди кечирет. Атасы бар болуп туруп мээрим махабат көрбөй чоңойгон кыздар эмне болот келечекте билесизби? Биринчиден, ар кимден мээрим издейт. Көз көздү тааныйт дейт, көздөн мээрим издейт да. Ал кыз атасы болуп туруп корчулукта өстү. Мындайча айтканда, жетим болуш башка даража. Бирок тирүү жетим болуш бул башка даражада. Атаң бар, апаң бар, бирок мээрим бербейт. Бул эң күчтүү удар болуп эсептелет. Канжар сайылгандай кыз бала үчүн өтө оор болот да. Ошондуктан көбүн байкасаңыз, атасы жоктор, атасы болсо дагы атасынын мээрими жоктор. Булар көп кыйналып калат. Мээрим издейт ар кимден, мээрим махабат издейт. Кичине нерсеге күлүп берет, кичине нерсеге кубанып кетет, кичине нерседен таасирленип кетет. Эмне үчүн?
Атанын мээрими убагында, учурунда так туура жеткен эмес да. Айтайын дегеним, кызы бар аталарга мээрим махабат бериңиз, сүйүү бериңиз кыздарыңызга. Сүйүү менен тарбиялаңыз. Кызды чоңойтуп, программага иштеп, кийинтирип коюш бул башка маселе. Ичин билиш, ичиндеги сезимдери менен сүйлөшө билиш, аны түшүнө билиш бул башка маселе. Аталар бар, чындап бактылуу кылган. Аталар бар, чындап кыйнап тарбиялаган. Экинчи типтеги балам болбоңуз. Ал эми айтарым, атасына мээрим көрбөй чоңойгон кыздарга айтарым, силерге жараткандын мээрими бар. Үмүтүңөрдү үзбөгүлө. Көп жакшы күндөрүңөр алдыда. Атамандай дебесин, атаңарды кечиргиле. Жолуңарды улагыла. Алдыңарда көп жакшы күндөр күтүп турат. Ошо жакшы күндөр келгенде эмне үчүн мен болбогон нерселер үчүн ойлондум экен деп өкүнүп каласыңар. Ойлонбогула. Жалгыз адамдар бактылуу адамдар. Бүгүн көпчүлүк адамдар оюнда пикиринде бактылуубуз качан биз бирөөлөр менен болсок, бирөө менен жанында болсок, же бирөө биздин алдыбызда болсо деп ошону бактылуу сезишет да. Ар ким бакытты ар кандай өлчөйт, бирок жеке менин көз карашым, оюм, жалгыз калыштан коркпогон адам. Жалгыз кофе ичиш, жалгыз тоого чыгыш, жалгыз көп нерсени жалгыз кылыш. Бирөөсүз, ар кимдерсиз. Мен айтайын дегеним эмне? Өзүңдү кабыл алышта да бакыт. Өзүңдө бар нерсени өзүңдү кабыл алганда бул чыныгы бакыт. Ар кимдерсиз. Неге сен ар кимдерге өзүңдү байлап алгансың дегим келет. Бактылуу болуш үчүн бирөөгө өзүңдү байлашың шартпы? Бактылуу жашай бер. Жашосоң адам адамсыз жашай берет, түшүнгүлө ошону. Адам адамсыз жашай берет. Өзгөчө бүгүн жаштарга, Турардан баштап Камзага чейин тиешелүү, сүйүшпөгүлө, күйүшпөгүлө. Сүйүп алып өзү жашай албайм, кана веревканы бергиле, туалеттен өзүм таштайм, өзүм да сулам. Жашып бала болбош керек. Адам адамсыз жашай берет. Адам суусуз жашай албайт. Суусуз жашай албайт. Нансыз жашай албайт, ачкалыктан өлүп калат. Бирок адам адамсыз жашай берет. Мектеп маалыңдан бери элестет, канча кызды сүйүп, канчасы менен ажырашып кеттиң. Жашап атасыңар, мындан кийин дагы жашай бересиң. Айтайын дегеним, өзүң бактылуу болгонду үйрөн. Өзүң дем бергенди үйрөн. Өзүң мотивация бол. Сен өзүңсүң, жалгыз калганда дагы, коомдун алдында дагы өзүңсүң. Жалгыздыгыңды унутпа, жигерим. Адам кемеде жүрөт экен, кеменин капитанын билбейт, тааныбайт. Бирок тынч. Адам самолетто учат экен, летчик ким билбейт, тааныбайт. Фамилиясы ким, кайсы француз, кайсы американец алып кетип атат, билбейт. Бирок тынч. Кемеде, кораблда, машинада айырмасы жок, тынч да, автобуста болсун тынч. Бирок дүйнөнү терметип, дүйнөнү карманып койгон башчысы болгон жаратканды тааныбайсызбы сиз дегим келет. Жараткандын колунда кол. Ал адам сизди алып кетип аткан самолеттогу адам. Дүйнөчү, дүйнө кимге тиешелүү? Аны тааныбайсызбы сиз?